Сүрөт тартып баштагандан где-то бир 4 жылдын жүзү болуптур да. 4 жылдан бери сүрөт тартам. Анан негизи биринчи жолку сүрөт тартып баштаганын себеби бул журналистика аркылуу келдим десем да болот да. Себеп дегенде ошол бул жакта ошол клубтун журналистика мектебинде окуп, андан кийин ошол сүрөт аркылуу мындай адамдарга визуалдуу түрдө көрсөтүп берген маалыматтар эң мындай ишенимдүү боло тургандыгын билгенден кийин сүрөт тартып баштадым. Анан ошо баштагандан кийин барып анан ал как бы чыгармачылыкка айланып кетти да. Кийинирээк ошо чыгармачылык катары кабыл алып, анан ошол өзүмдүн чыгармачылыгымды, мындай өзүмдүн көрсөткүм, башкаларга көрсөткүм келе турган нерсени сүрөттөр аркылуу көрсөтүп баштадым да. Сүрөт тартканда мен көп учурда мындай эми ар ким ар кандай нерсени тартат да. Кээ бирлер пейзаж тартышы мүмкүн, жакшы тартат, кээ бирлер дагы башка нерсени жакшы тартышы мүмкүн. Меники көбүнчө портреттерге көбүрөөк басым жасайм да, портретти көбүрөөк жакшы тарткым келет. Анан акыркы учурда ошо пейзажга дагы кызыгып атам, пейзажды да тартып атам. Мындай эң акыркы мисалга эң акыркы тарткан сүрөттөрүм только пейзаж да. Балким бул мындай кээде алмашып тура турган дагы көрүнүш болуп калышы мүмкүн да. Ошол мен көбүнчө каармандарым булар адамдар. Башкача айтканда ошол сүрөт тартуу жанрындагы портрет да. Көп эле учурда болот да, мисалга мен буга чейин эле сүрөткө түшкөм, бирок мындай сулуу эмес чыгып калат элем. Негедир сен тарткандан кийин сулуу чыктым дейт. Анан мен жөн эле айткам да, мындай как бы ар бир адам өзүнүн сулуулугу бар. Буга аны көрө билиш керек да. Эмнени тартасың, канча жолу тартасың, ошого байланыштуу да. Мисалы мурда мен бир хартка топтоп жүргөндө миллион сүрөт бар эле ичинде, миллиондон дагы ашык эле да. Анан ал хартым бүлүп кеткен да. Андан кийинки топтогон сүрөтүм деле уже миллиондон ашып калышы мүмкүн да. Бирок анын баардыгы мындай жарактуу, анын баардыгында бирөөлөргө көрсөткөнгө болот, анын баардыгы пайдалуу сүрөттөр дегенге мүмкүн эмес да. Мисалга жөн деле тартып койгон же кайталанган сүрөттөр болуп калышы мүмкүн. Ушул мен эң мыкты деп көрсөтүш кыйыныраак да. Себеби бул сүрөт деле өзүңдүн мындай жасаган буюмуң. Анан мисалга өзүңдүн жасаган буюмдарыңды бирөөсүн мисалга могу жакшыраак болду, могу жаманыраак болду деп өзүң баалашың бир аз кыйыныраак да. Анан башка бирөө бааласа же болбосо ушуң жакшыраак чыгыптыр же ошондой болушу мүмкүн. Мисалга мындай башка бир жолдор менен бөлүшүм мүмкүн да. Мисалга бул сүрөттү тартууга мончо аябай көп убакыт кеткен, бул сүрөт кокусунан тартылып калган, бул сүрөт удачный чыгып калган, бул сүрөттө ушул адам сулуу болгон деген сыяктуу башка критерийлер менен бөлүп көрсөтүп бериш мүмкүн да. Мен деле убагында тойго чыккам. Как бы ал тойго мен деле той тартып жүргөм. Анан ал мындай кайсы бир деңгээлде ошол каражат жактан жардам берет, бирок анда деле чыгармачылык бар, бирок именно тойдон тарткан сүрөттөрдөн мен көп деле мындай өзүмө жан дүйнөмө бир нерсе албайм да. Мындай жан дүйнөмдү байыта албайм да. Как бы өз алдымча тарткан сүрөттөр көбүрөөк мага мындай башка эме берет да. Азык берип же болбосо ушундай кайра сүрөт тартканга шык берет да көбүрөөкчү.